ушундай азыр бейадеп, ушундай жанагындай Кудайдан коркпогон, зина кылган эркектер аябай көп. Булар билбей жатат. Урматтуулар, бул зина өтө чоң эме, өтө чоң күнөө. Ким эгерде зина кылып аткан убакта өлсө, ал имансыз болуп өлөт, урматтуулар. Зина кылганда адамдан иман чыгып кетет. Тоба кылгыча, урматтуулар. Зина кылганда иман чыгып кетет, иман көтөрүп кетет. Тиги дүйнөдө аябай доз эменин зинанын азабы көп, урматтуулар. Мисалы мына азыр жөн эле келип ойноштук кылып, жанагындай классташ эмес, жана эмне эле? Кыз жигит. Кыз жигит деген ойлоп атты, бул жөнөкөй нерседей болуп калды. Урматтуулар, өтө чоң күнөө бул. Өтө чоң күнөө. Жанагындай кол кармашуу, өйүшүп жүргөн. Ошонун баары зина болуп жатат, урматтуулар. Жакындабагы, бул өтө ыплас нерсе. Бул өтө жаман нерсе. Жакындабагы деген. Эч качан жазбаш керек. Бул намыссыздык, бул бирөөнүн намысын төбөлөө. Өзүнүн намыстыгысыздыгын көргөзүү. Кыздардын абийирин жок кылуу. Бул өтө чоң күнөө болуп жатат, урматтуулар. Анан кайтар дүнөө дейт, өзүңө кайтат, өзүңдүн аялыңа, өзүңдүн кыздарыңа кайтат, келиндериңе. Ошон үчүн кимдин келинине баратсаң, өзүңдүн келиниңе да күйт анда ошондой. Кимдин кызына баратсаң, өзүң да күйт. Мына ошондой нерсе бул. Бизде эч ким болбош керек андай зинакор. Урматтуулар, мына биз шариат аябай жесткий наказание бар буда, өз негизи. Бирок бир гана биз шариат жолунда жашабаган үчүн колдоно албай атабыз. Келип сенин кызыңды келип бирөө боюна бүтүрүп кетип калды. Келип бузуп алып таштап кетип калды. Анан кызың күйөөгө чыга албай өмүр бою калып калды. Бул эмне деген эме жорук бул. Ошону эч кандай эме болбой атты ошого. Татыктуу наказание. Мен эме деп атам, эч боюнча шариатты колдонбосоңор да, ой, камчы менен сабайлы анда, камчы менен. 100 камчы берип коелу мына жигиттер, бузуп аткан жигиттер. Кыздары да ошо кыз жигит болуп жүргөнчө кызга да 100 камчы.